Ак калпа кийип тизиле отурган Чалма айылынын аксакалдары убадагы бек карыялар айтылган саатта Беделбай Исаев атындагы мектептин аянтына чогулду. Алгач мектеп окуучуларынын чакан концерттик программасына күбө болушту. Парламент трибунасынан көрүп жүргөн Бакыт Төрөбаевди Чалма эли жакшы тааныйт. Анын жүргүзгөн иштеринен кабардар. Айыл чарбасын өнүктүрөбүз деген дымагы элеттиктерди кубандырат. Жолугушуунун башында эле Төрөбаев партиянын программасы, алдыга койгон пландары, аракеттери туурасында айтып, добушту сатпай, алданбай, татыктуу иш жасап, карапайым калкка пайда алып келүүчү партияга үн кошууга чакырык таштады. Мына бюджет деген бар, ошонун акчасы биз каяка иштетебиз, каяка пайдаланабыз, каяка жумшайбыз деген биз билебиз. Кантип алардын баягы акчаны туура үнөмдөп, башка уруулардын колу кирбесин деп ушулардын баарын биз билебиз, урматтуу. Кадрыбыз дагы бар, билимибиз дагы бар, күчүбүз дагы бар. Чалмалыктар негизинен мал чарбачылыгы менен алектенет. Жаштардын көбү Орусия, Казакстандын эмгек күчү. Кыргызстан мигранттарды экспорттогон өлкө. Мекендештерди сыртка чыгарбай, жеринде кармап туруу үчүн мекеме ишканаларды ачуу зарыл дейт Төрөбаев. Бул маселе дагы партия тандап алган 6 багытта камтылган. 61 ишкана түптөйбүз деген партия бүгүнкү күндө 20сын ишке киргизди. 61 мекеме куруу деген программабыз бар. 61 мекеме деген бул 6100 үй бүлөнүн баласы үйүндө өзүнүн атасын апасын көрөт экен. Мына ушундай максатта иштеп келатабыз, урматтуу. Өнүгүү прогресс партиясынын программасы айыл жериндеги калктын жашоосуна шайкеш түзүлгөн. Ага карапайым калктын турмушун жакшыртууда аракети далил. 5000ге айдалчу жерди 2200 сомго айдап, бир жылда дыйкандардын бир канча миллион каражатын үнөмдөп берди. Көпчүлүк партиялардын программасы бизге дал келбей калат экен. Алардын программасы совсем башка. Мына бул өнүгүү программасын угуп турсак, бул келечекте биздин айылга дал келе турган жерди айдап, сырттагы мигранттарды бул жерге алып келип иш менен камсыз кыла турган, башка өнөр жайын, кайра иштетүү өнөр жайларын кайра жандандырууга, дагы айылдын башка социалдык вопростарын көтөрүүгө эң бир өбөлгө түзө турган программалар экен. Ушул өнүгүү программасын мен колдойт элем. Эгерде ушулар бизге такай байланыш болсо, биздин турмуштагы, биздин айылдагы жакшырып кетет деген ойдомун. Чалма эли партия өкүлдөрүнүн айткандарына ынанды. Жасаган ишин көрүп билген эл ашыкча сөзүн кереги жок дейт. Чалманын колуну өнүгүү менен кошо шайлоого аттанып жаткан Сабыр Султанкулов дагы бул жыйында элдин батасын алды. Энергетика тармагын мыкты өздөштүргөн Султанкулов айылдын элине көп иш жасаган. Жакшы адамга жакшы гана жанашат. Андыктан өнүгүү прогресс партиясы мыкты иш билги, кесипкөй жаш кадрлардан куралгандыгы элеттиктерди кубандырды. Yönetmenler gen olsun. Gen soğukta Allah Teala versin. Baktırı olmuna. Biz 100% yani özümüzün kurumsu bizge gelip aytkan için doğuştu veririz, başka jaktan yok. Başka sözümüz de yok. Bunu kollarsak sağlıklı kollayız mı? Sözsüz bundan jigitlerdi kollarsak akıllı olsun. Чоң жоопкерчилик менен ак кызмат кылып, мамлекетти өнүктүрөбүз деп алдына чоң максаттарды белгилеп алган партиянын калк арасындагы кадыры күчтүү. Чалмага кошо келген партиянын Чүй облусунун өкүлдөрү борбордон алыс болсо да өлкөдөгү кырдаалдан кабар алып, кимдин кандай иш жасап жаткандыгын жатка билген чалмалыктарды Сарыөзөндүк делегаттар партиянын приоритеттүү шайлоочулары деп белгилешти. Бул партиянын программасынбы, кылып аткан иштерин билетпикке деген ойдо араладык да, мындай араласак бул партиянын оюн, максатын колдоп, жакшы иштерди алып барып аткан кылдаттык менен карап турган эл экен. Анан улуу аталар, апалар бул партия жаштардан турган экен деди. Ушу жаштардан биз чоң үмүт кылып атабыз деди. Салтанаттуу жыйын жаштардын спорттук мелдеши менен жыйынтыкталды. Спорт сергек жашоо деген партия өлкө аймагында ат оюндарын тынымсыз уюштурууну да колго алган. Бул ирет тогуз коргоол, футбол, волейбол боюнча өткөн мелдеште жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланды.